Агарып аткандан кызарып баткан күн демекчи, кайрадан сиздер менен жагымдуу кечте. Сиздер күткөн, сиздер сагынган Серена да өз эфирлик сааттарын баштады. Арбаңыздар, амансыздар, урматтуу көрөрмандар. Кутмандуу кечиңиздер менен сиздерге жагымдуу маанай каалап, Серена да берүүсү өзүнүн эфирдик саатын баштоо алдында турат. Демек, катарыбызды толуктап, экранга жакыныраак олтуруңуз. Анткени биз бүгүн сиздер сүйгөн, жүрөктө из калтырган мыкты аткарууларды конокторубуздун аткаруусунда чогуу тыңдайбыз. Албетте бүгүн сиздерге мукаммындуу өзгөчө талант ээси, жагымдуу чыгармалар менен көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алган чыныгы таланттарды чакырдыгандыктан бизден алыспай бизге жакыныраак келиңиздер. Жана албетте унада бара жаткан 106 жыштыгындагы жалпы угармандар сиздерди да жакыныраак үнүңүздөрдү бир аз жогорулатып биз менен бирге болуңуздар демекчибиз. Андыктан биз эфирдик саатыбызды алдыга карай улантабыз. Кызматыңыздарда эрке балаңыздар менен Кымбатбек Абдисамат уулу жана албетте Зарина сыйкайган сулуу кызыңыздар. Анда биз эфирдик саатты алдыга баштоодон эң алгач эле сиздерге жагымдуу чыгарма тартуулайлы. Андан соң биздин студияга келген азиз меймандар менен тааныштыралы. Дал ушундай жагымдуу чыгарма жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандардын урматына жаңырды. Албетте биздин катарга жаңыдан кошулгандарга да бир кутман кечти эле. Биз өз эфирдик саатыбызды алга карай баштадык.
Анда эмесе сиздерди көпкө күттүрбөстөн кесиптеш Албетте. биздин бүгүнкү студиябызды көркө бөлөп турган өзгөчө үндүн ээлери, таланттуу конокторубузду тааныштырып өтөлү. Биздин студиябызды айрыкча көркө бөлөп турган бүгүн өзгөчө эжекебиз бар, эстрада албетте эстрада өрчүсү Элбарчин Калилова эжекебиз. Куш келиптирсиз. Кош келипсиздер. Жана ошондой эле эжекебиздин жанында жандап Ош мамлекеттик университет педагогикалык университетинин окутуучусу, ырчы аткаруучу Осмон уулу Чыракбек агайыбызда. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Куттуу студиябызга кош келипсиздер. Дабырат кутман кеч. Кандай келип алдыңыздар? Маанайларыңыз кандай? Чоң рахмат. Биринчиден чакырганыңарга чоң рахмат. Жакшы келип алдык. Аябай сонун мезгилге чакырдыңар. Аябай ыраазыбыз. Анан кыргыз калкыма учурашып коеюн. Албетте. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым? Амансыздарбы? Кутман кеч баарыңыздарга. Кандай келип алдыңыз, Чырак мырза? Сон, өтө сон. Маанайлар кандай? Маанайлар абдан сон. Сыртта жылуу болуп, жаздын жыты келип. Албетте. Сонун. Жаздын жыты, жаштардын сүйүүгө болгон күч кубаты. Албетте бул аябай жан. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болуңуздар. Бүгүн биздин студияда жаркырап турган чагы, анткени чыныгы таланттар, чыныгы өнөр ээлери келди. Сиздерге жагымдуу чыгармаларды өзгөчө бир позитивдүү маанай тартуулайбыз деп турабыз кесиптеш. Анда салтка айланган биздин өзүбүздүн алгачкы меймандарыбызга болгон тапшырманы баштайлы. Оюн менен Кош келипсиздер дагы бир ирет. Биздин атайын сиздерге тапшырмабыз бар. Анткени бизде салтка айланган ар бир келген биздин студиянын мейманына алгач эле анын жалпы көрөрмандарын сынап көрөбүз. Негизинен сиздин уюлдук телефонуңуздагы WhatsApp тиркемеңизде сизде канча адам статустан байкап көрүп турушат? Жалпысынан канча адам көрүп турат сиздин статусуңузду? Контагым азыраак бирок. Көпчүлүгүн скрыт кылып койгонбуз бирок. Демек, бизде сизге атайын тапшырма бар. Бул жактан экрандан бизге быйтыкчаларды же болбосо смайликтерди чыгарып берет. Сиз аларды туурашыңыз керек. Канчалык деңгээлде окшоштурдуңуз, кандай чыкты, албетте буну сиздин күйөрмандарыңыз баалашат жана көргөнүнө карайбыз. Эгерде биздин берүүбүз 1 саат бою жүрөт, дал ошол убакытта берүүбүздүн бүтүшүнө саналуу мүнөттөр калганда текшеребиз. 50дөн ашкан болсо сиз жеңүүчү аталасыз жана албетте сизден кийин келе турган конокко өзүңүздүн тапшырмаңызды айтып кетесиз. Ал эми 50ге жетпей калса биз сизге тапшырма беребиз, аны аткарасыз. Макул болгон болсо анда баштайлы. Албетте режиссер мырза жана биздин сүйүктүү көрөрмандар даяр болсо биз өзүбүздүн кезектеги дайыма салтка айланган тапшырмабызга кезекти берели. Келиңиз анда бул жакка өткөрөлү. Мынакей биздин алгачкы эле албетте сиздин уюлдук телефонуңузду дагы мен алайын. Ал жактан камераңыз менен жана сүрөткө тартып WhatsApp'тын статусуна коебуз. Албетте бул жалпы көрөрмандары, колдоочуларынын санынан Эмне кылыш керек? бул артыңызда турган быйтыкчаны сиз окшотуп, дал ушуна туурап сүрөткө түшүшүңүз керек. Мен сизди сүрөткө тартамын. Бир аз ортуракка келип аласыз. Жана албетте көрүп алган болсоңуз, даяр болсоңуз биз баштадык. Эң сонун керемет. Мынакей, аябай коз. Аябай жашнакка чыгат экенсиз. Мына экинчи быйтыкчабызга келди. Буну да бир көрүп алыңыз, экинчи быйтыкчабызды. Атты карап көрүп. Атты карайын. Демек, сиз колуңуз менен мени селфи кылсаңыз, мен уюлдук телефон менен сизди селфи кылайын. Даяр болсоңуз. Кана. Анакей. Рахмат айталы. Кезектеги быйтыкчабыз. О, мынакей. Ай, сиз жинденгенде кандай көрүнөсүз? Жинденген учурларыңыз болобу? Ушундай болот да дайыма. Демек, Жүзүңүздөн билиңиз калабы? Сразу неме кылганда буну. Демек, кол дагы ушундай таризде болот. Конечно. Конечно. Келиңиз анда. Дал ушуну туура бериңиз. Нурлан отуз болгон. Өтө сонун. Кезектеги. Эми албетте андай жинденүүдөн кийин мындай эркелеп суктануу албетте ар бир айымдын өзгөчө жараша турган күнүмдүк жашоосундагы эң көп колдонулган смайликтердин бири болсо керек. Назданууба? Наздануу, албетте эркелөө, суктануу, кыялдануу дейбиз го. Колуңузду бетиңизге коюп алсаңыз, ушундай болот экен, сонун чыгат экенсиз. Рахмат. Ал эми кезектеги
Капаланып калган учуруңуз. Демек, бул жерде кимдир бирөөгө таарынып жаткан учурубуз, балким эркелеп бир аз өзүбүздүн айымдардын жанагы өзгөчө бир методу болот го. Эркелегенде бир аз көздү кысып, кана Аны раса жакшы билебиз го. Кана көрөлүчү ошо. Рахмат. Дагы кандай быйтыкчаларыбыз бар экен? Демек, рахмат. Биздин быйтыкчалар ушун менен сиз WhatsApp тиркемесиндеги статус бөлүгүнө орнотсоңуз, дал ушул сүрөттөрүңүздү бардыгы. Эфирдин жүрүшүндө 1 саат бою. Жолтоп турса керек. Албетте, сизди WhatsApp'тан дайыма күзөтүп карап турган көрөрман, колдоочуларыңыздын санын байкап алабыз, канча адамдан турат экенин. Ал эми биз маегибизди алда карай улантайлы, урматтуу көрөрмандар, өзүңөр көрүп турасыздар, биз алгачкы өзүбүздүн тапшырманы да берип алдык. Алдыда сиздердин кызматыңыздарда 221-106-106 WhatsApp номер иштеп жатат. Куттуктоо ээлери, туулган күн ээлери, же болбосо кандайдыр бир биздин меймандарга болгон сурооңуздар болсо калтырсаңыздар, биз өз дарегине жеткиргенге аракет жасайбыз жана албетте сиздер үчүн жагымдуу чыгармаларды тартууламакчыбыз. Албетте, музыка жандыгын эсе алдырат дейт эмеспи? Эң эле алгач ушул суроо дагы берүүдөн алдын эле мен келген конокторубуздан жагымдуу музыка окугум келип турат. Албетте, анткени кеспеш карасаңыз аккордеон, комуз, сүйлөгөнгө сөз таппай каласың, анткени буларды көргөндө ар бир адамдын жан дүйнөсү эргип, музыканы кыялданып элестетип, жагымдуу чыгарманы жада калса кайсыл ырдалышын билбей туруп эле өзүбүздүн кыялыбызда ырдап баштаган учурубузда келип калды. Келиңиздер анда. Алгачкы суроо жооптон мурда бир жагымдуу чыгарма угалычы, жандуу үн менен. Бели, чогурда. Сен айтасың биринчи. Мейли. Чырак мырзадан анда жагымдуу чыгарма. Келиңиздер анда. Болот Токтобаев агайыбыздын өзүң бир сүйүп көрчү деген чыгармасын Керемет. Жогоруда кетпеди, жаздын жыты жыттанып, сүйүлөр ойгонуп турган чагы деп. Келиңиз анда. Батырдын барбы менде дариметиң, бакыт издеп жалгыз гана жанам экен. Бак ширкин кандай ысык, кандай жагым, бараты үйүңдү бир кара өтүп. Жоюлуп бассаң гана боюң жалын, чөнтөккө катсаң гана колуң жалын. Чайымды сагын этип салсын нурум, чайкап берисем дегени оюм жалын. Жоюлуп бассаң гана боюң жалын, чөнтөккө катсаң гана колуң жалын. Чайымды сагын этип салсын нурум, чайкап берисем дегени оюм жалын. Көз албай жүргөнүмө айып этпең, көңүлдө жакшы ой гана барын эсте. Өзүңдөн дем күч алган ушул менен, өзүң бир сүйүп көрчү алың жетсе. Жоюлуп бассаң гана боюң жалын, чөнтөккө катсаң гана колуң жалын. Чайымды сагын этип салсын нурум, чайкап берисем дегени оюм жалын. Жоюлуп бассаң гана боюң жалын, чөнтөккө катсаң гана колуң жалын. Чайымды сагын этип салсын нурум, чайкап берисем дегени оюм жалын.
Эң сонун керемет аткаруу болду чындыгында. Жыргап калдык музыканы уккандыгыңызда. Жанды бин бул аккордеондун коштосуна бул албетте керемет жан дүйнөнү, денени дүркүрөт, жан дүйнөнү эргитип. Албетте. Анда алгачкы суроолорду баштайлы. Бүгүнкү чыгармачылыкта, жашооңуздарда өнөр багытында кандай жаңылыктар болуп жатат, кандай кадамдар кетип жатат? Жакшы бир соц тармактан ийгиликтерди угуп жатабыз, жакын күндөрдө жаңылыктарды угуп жатабыз. Кеп кезек сиздерде болсун. Айтып өтүңүздөр. Рахмат. Абдан чыгармалын жолундабыз. Аракет менен дайыма алдыга бизге. Жараткан кандай биз аракет кылсак Кудайым берекетин берет дегендей, дайыма чыгармачыл адам күнү түнү эргүү менен, аракет менен жүргөн адамбыз дегендей. Сен айткандай соц тармактарда менин бир чыгармачыл изденүү бир концерттерим болуп атат. Азыр мезгилде ресторанда өтүп калбадыбы көп эле шоу болупчу. Былтыры Ош шаарында, Борбордо, Бишкекте өткөрсөк, быйыл өзүмдүн жериме Каракулжада Эрмекбай Гранд ресторанында 14 февралда 17:00 менин кичинекей элиме жериме деген бир чай концертти берем деп азыр алдымда аябай иштеп даярданып жаткан учурум. Демек даярдык эң кызуу мезгили, саналуу күндөр калыптыр. Албетте бул өнөрдү баалаган, барктагандар бар дейт го. Дал ошол сыңары албетте бул өнөрдү баалаган биздин күйөрмандар, көрөрмандар дайыма ошолор бар болсун дейли. Ошолор үчүн даярданып жаткан, алар үчүн жазылган чыгармалар, ырлар ар дайыма алардын жүрөгүнө жетип келет эмеспи? Айтканың келсин. Эми биз элдин адам болгондуктан ушул элге жакшынакай ырлар чыксын, элге жакшынакай жаркырап чыгалы деп ушунчалык күнү түн иштейбиз да. Эл үчүн да, эл үчүн ырдайбыз. Элдин жан дүйнөсүнө, бир руханий дүйнөсүнө сонун ырларыбызды, жан дүйнөбүздү беребиз да биз. Эл үчүн бардыгы. Албетте. Ал эми Жырак мырза, сизде дагы кандай жаңылыктар, эмне менен алексиз, чыгармачылыгыңызда кандай бурулуштарды жасайын деп турасыз? Анан сиз дагы эжекеңиздин концертине кошо барасызбы? Мен эжекемдин концертине барайын деп бара албай калып атам. Анан өзүм негизи университетте иштейм да. Балдарды окутуш керек. Анан алган билимибизди ошо окутуу менен балдарды бир аккордеон үйрөтүп, бир музыкалык сабаттуулугун жоюу, ошол максатта көздөп жүрөм эми. Чыгармачылыкты эми ошонун арасында кыпчеп, ырдап коюп, жаңы жаш таланттарды чыгаруу менен алектик. Жаңы өзгөчө жылдыздарды даярдоо менен албетте бул жөнөкөй кесип эмес, анткени жада калса президентте дагы жөнөкөй бир мугалим тарбиялаш эмеспи, дал ошол сыңары бир маданияттын мыкты өмөлүү дарак дегендей. Биздин маданияттын чокусу пири болгон Рыспайды даярдап, дал ошондой бир аккордеонду чимирилте черткен бир мырзаларды, айымдарды даярдашыңызга биз тилектешпиз. Колуңузда бул кыргыздын улуттук эң бир керемет болгон комуз турат. Албетте комузду көргөндө биздин акындарыбыз калай камжыт айтып коет эмеспи? Эки шиңгел бир угалычы деп дал ошол сыңар келиңиз. Алгачкысын комуздун коштоосуна бир жагымдуу чыгарма угалычы. Макул. Менин чыгармачылыгыма ушундай эбегей зор зоодой салым кошкон мен ата-энеме ушунчалык ыраазымын. Ата-энем ушунчалык азыркы кезге чейин жардам кылып колдойт. Албетте. Анан Жеңишбек Шамшиев атабыздын Алайкуудан, Каракулжанын Алайкуусунан болот да, баарыбыз эле мен бул жакта Каракулжадан болот иним. Анан атам ошол комуз чертип, Жеңишбек Шамшиев атабыздын ырларын ырдап жүрөт үйдө. Анан атам дагы өзү дагы ушул Жеңишбек Шамшиев абаңдын ырларын ырдап жүр деп тапшырма берип турат. Анан азыр ошол Жеңишбек Шамшиев абабыздын угузчу бир сөз деген ырды ырдап берейин сиздерге. Бардык ушу элиме. Жалпы бармаңдар.
алдалап бүгүнгө тосот алмабак козгогум келип сырымды колуңду коем кармалап козгогум келип сырымды колуңду коем кармалап сезгенсип күлүп карасаң сүрдөнүп сөздөн адашам эң эле ачык жан элем эмне үчүн мынтип баратам эң эле ачык жан элем эмне үчүн мынтип баратам Аракет кылып күнделе айтайын десем бирдеме негедир жүрөк жалтанат жүрсүк да дайым биргеле негедир жүрөк жалтанат жүрсүк да дайым биргеле Чукпас уяң немени ошентип сынай береми усын же балын татытып огузчу бир сөз дегеми усын же балын татытып огузчу бир сөз дегеми аябай сонун аткарып болдум. Чынында комузду көрүп аябай кубандык. Бир кездерде үйрөнө албаганым аябай өкүнүп кетпедимби көргөндө? Анткени комуздун 3 кыл үнү жаңырганда бул жан дүйнөдөгү маданиятка, музыкага болгон азыктар ушунчалык ойгонуп, козгоп турат. Бул албетте бул жалпы кыргыз элинин жан дүйнөсүндө жашайт болгон. Сүйүктүү аспаптардын бири. Анын эл барчаны же тиги музыкада мындай ырдырдар алдында сөзүнө маани бересизби же оонуна, кайсысына карап көбүрөөк тандайсыз? Биринчи сөзүнө, андан кийин ошол ар бир сөзгө кандай баягындай оон төп келет деп анан оонду карайбыз. Эң сонун. Ушул жерден тандоо деп калдыңыз кесиптеш. Мен бул эл барчынды, айымды жакшы билем. Студент кезинен тааныйбыз, албетте. Курсташпыз, доспуз дегенден көп студент кезде. Тандоонун негизги дагы бир жагдай бар. Анткени мен билгенден сиз студент кезиңизде жаштар комитетинин төрайымы болуп жүрдүңүз, искусство факультетинде. Тагыраак айтканда бир кичинекей саясатка да аралашып жүргөнсүз. Бирок сиз ошону бүгүнкү күндө саясатты эмес, маданиятты тандап кеттиңиз. Ушул тандоо сизге кандай болду? Жана албетте ошол кезде эстегенде ал кез менен бүгүнкү кез кандай болчу? Ал кезде албетте билебиз, кызыктуу күндөр көп болду. Абдан студент кезимде азыр эсиме түшүргөнгө рахмат. Сонун күндөр өттү. 2011-жылдан 2016-жылга чейин студент болуп аябай жакшы билим алдык. Бизде Ош мамлекеттик университетиндеги искусство факультетинде бүтүрдүк. Аябай жогорку билимди алдык. Ал жердеги эсте калсак баягы мугалимдер, курсташтарым, группалаштарым 700 студент болсо дагы ошонун арасында төрайым болуп, ошол сен айткандай саясатка бир аз баш кийип дегендей. Анан устаттарым, мугалимдеримди аябай азыр сагынып кетет экенсиң. Сагынам. Мен азыркыга чейин учурашып, барып, акыбалын сурап турабыз. Мен ушул эфирден пайдаланып ушул устатым Жолболду Алибаев устатым дагы разымын. Андан кийин Эгемберди Талипов устатыма разымын. Дагы көптөгөн эжекелер агайларыма дагы бардыгына разыбыз. Ушул күнгө чейин ушул деңгээлге ушул мугалимдер бизге өзөк болду да. Анан устаттарым аман болсун, оорубасын дайыма. Анан негизинде бул өнөр жашоодогу ар бир тамырлар бул бир өзүбүздүн баягы
жашоого ылайыктуу жолубузду да тандайбыз да. Анан бир эле мен өнөрдө эмесмин. Ар тараптуу жашоого ылайыктуу жашаш керек да. Демек, бүгүнкү күндө кайсыл тармак биздин жашообузга ыңгайлуу болсо, ошол тармак менен аракет кылып келиштабыз. Келиңиз анда мындай кылалы, азыр алдыда бизде жарнамалык тынууга келип калдык. Андан соң дал ошол бизди сагынган мугалимдерибиз, устаттарыбыз менен жана албетте бүгүнкү күндө тандаган жолубузга кезек берели. Алда сиздер үчүн жарнамалык тыныгы, андан соң маегибизди баштайбыз. Утерка Ош Сиренада дал өзүнүн эфирдик саатын улап жаткан жана сиздерге тартуулап жаткан учуру биз кайрадан бизге келген куттуктоо эсимиздер аябай арбын көбөйүп бара жатат. Аларды жеткирели. Жаңыртып өтөлү, акыркы сандары 426 менен аяктаган көрөрманыбыздан Алайкудан жазып жатам. Күйөташ айылынын жашоочусу апабыз Толкундун туулган күнү келе жатат, ошондуктан эли бар үчүн Алайкум деген ырын аткарып тартуулап коюшун суранабыз деп уул кыздары Флюра, Кыялбек, Айнуска, Кализа, Айшола, Кымбатбек деген Толкун деген айым жазган экен. Албетте кезекте мыкты чыгармалардын баары сиздер үчүн арналат. Жана дагы мыкты СМС билдирүүлөр көп. Эл барчын айымга чыгармачылык ийгилик каалаган көрөрмандарыбыздын саны арбын. Андан дагы өздүк майрамы менен апабыз Рыспы энебизди куттуктайбыз. Токтогул району өздүк майрамыңыз куттуу болсун. Жашооңуз ар дайыма жакшылыктарга толсун. Мыкты ырларды бүгүн сиздерге өздүк майрам ээлерине өзгөчө куттуктап арнамакчыбыз. Дал ушундай жагымдуу куттуктоолор, жакшы кабыл тилектер албетте бизде баарынан кошулабыз. Анткени Утерка Ош телеканалы жана Сиреналар берүүсү жалпы жакшылык ээлеринин кызматында алардын урматына жакшы чыгармаларды жаңыртканга бар күчүбүз менен аракет кылабыз. Ал эми биз жогоруда маегибизде сөз кылып жаттык, чыгармачылык, албетте жаш кезге кайттык. Дал ошолорду эске салып, биздин таланттуу агайларыбызды эстедик. Дал ошолордун урматына, ошолордун сагынып, бир жагымдуу чыгарманы тартууласак, андан соң маегибизди уланталы. Кошумча биздин туулган күн ээлеринин дагы урматына. Кайсыл чыгарманы тартуулайбыз? Чоң рахмат, азыр жакшы сөздөрүнө чоң рахмат. Анан кийин ошол бардык ошол энелерибизге ырдап берейин. Албетте. Рыспы Абдыкадыров атабыздын келчи келчи кымбатым деген сонун ыры бар. Анын сөзүн биздин Алайкудан болот. Баарыбыз билген Сооронбай Жусуев атабыз жазган. Мен ошол кымбатымды ырдап берейин. Келиңиз Жаңыртып Алатонун жылкасын, талатын шап торгойлордун ырдашын. Жаз жадырап мен турамын сон сайын, жазда неге келбей койдуң кымбатым, жазда неге келбей койдуң кымбатым. Жаркын гүлдөр жасалкалап кыр башын, жай чыгарып табигаттын сымбатын. Жер жап-жашыл менин өңүм кер сары, жайда неге келбей койдуң кымбатым, жайда неге келбей койдуң кымбатым.
Эки жүрөк бириң бири тыңдасын, эзилишип элжирешип жыргасын. Керемет бар сенде кышты жайкылар, келчи келчи кыш жилдеде кымбатым, келчи келчи кыш жилдеде кымбатым, келчи келчи кыш жилдеде кымбатым. Матсыз азамат кандай керемет. Кымбат сен үчүн болбоду. Албетте дагы Ушундай эле сүйүнүп отурду окшойт аябай. Менин үчүн, мага арналган жана мени сагынгандар үчүн болду го деп ойлойм албетте. Жалпы эле бизде бири-бирибизди сагынып, бири-бирибизди күтүп, көптөн бери бири-бирибиздин жылмаюубузду, бири-бирибиздин жүзүбүздү сагынгандар үчүн болду деп ойлойм. Албетте ырыңыздын бул чыгарманын аткарылышын угуп жатып, албетте мындай чыгармадан кайрадан дагы бир жүп кылбасак болбойт деп калдык. Анткени биздин угармандар дагы аябай кооз чыгарманы укканда сагынып калышты. Келиңиз жуу менен болсунчу. Шаңдуура кырдайлы эми, а? Албетте. Биз бул жакта билип сиздерди коштоп турабыз. Экранын артында турган жалпы биздин көрөрман угармандарды биге чакыралычы келиңиз. Баарыбыз жаш болойлу. Анан ыйманга бай болойлу. Жаш болойлу деп Сөз эмес экен дейби. Эң сонун. Жайлоодо аткан ачкандай, жаркылдайсың сен ак маңдай, гүлүмдөй түшсөң көздөрүң, деги күйүмдүн жарыгы жаккандай, гүлүмдөй түшсөң көздөрүң, деги күйүмдүн жарыгы жаккандай. Шаңкайган асман бетинде, жарыгын чачып кечинде, жаштыктын ырын жаркыным, деги жаркыным сурмаң көзүмдү, жаңыдан чыккан айга окшоп, деги жаркыным сурмаң көзүмдү. Булбулум болсом жаштыктын ырын жаңыртып, деги жаштыктын ырын ырдасак, деги жаштыктын ырын ырдасак. Азамат. Эң сонун аткаруу болду чындыгында. Сизге салды. Дагы да көрүп мындай суктанып аткаруусуначы. Энергиясы дагы Элбарчын айымдын ушунчалык көпүлдөп болуп турат экен, бизге чейин сезилип атат да ырдап аткандыгынанчы. Бир гана ыр эмес, ал жердеги аткарып жаткан образ, жана бизде айтып калат эмеспи, театр тармагында мимика, жест, артикуляция депчи. Аларды көргөндө бир гана бир театрда бир жагымдуу чыгарманы угуп жаткандай болдук. Эң сонун аткаруу. Жогоруда жаштык жөнүндө, жаштык кез жөнүндө маектешип калдык. Дал ошол сыңгары Чырак мырза, жаштык кездеги чыгармалар, жаштык кездеги шаңдуу ырлар, жаштык кездеги кыздарга арнаган серенадалардан маектешели жана ошолордон бир тартуулайлы. Мейли. Сиздин аткарууңузда. Мына эмесе сиздерге көптөн бери ырдап жүрөм Кадыралы агайдын
ырларынын анан ошонун ичинен үмүтүм сен тарапка канат кагып деген керемет чыгармасын Демек бүгүн бир гана сүйүү жана жаштык темасында сүйүү жана жаштык темасы бүгүн. келген. Укмуш. Uzun kıymılı çok jımjırt köçö Ay kalkıp munarıktı güzgü göktö Armandıyın akırkın ey bim bile Jimjürse jalbıraktar del bürüdö Adaşkan mahabatın özün bizde Kelemini gözler üzdün yomon salı Kusalık deniz bolup tolkup taşıt Ay tolkup taşıt, ay tolkup taşıt Zar boldum karanыңдың ол bir көрүгө Zar boldum karanыңды bir Alar kışka barın eske salıp Kaytuğa жылы жақаң ол сапар алып Кечеги жашыл жазым ей алыс қалды Құмар көз сұлулығың менден қатып Адашқан махаббатым өзің бізде Ömürдің жаз жайында ей кезгендейме Көнермес тұлық сезім күйіп жанат, күйіп жанат Ей күйіп жанат, оу күйіп жанат Үмітім сен тарапқан оу қанат қағып Еңселер үміт болып қанат қағып Könürmez tuluk sezin Güyüp canan, güyüp canan Ey güyüp canan, o güyüp canan Sar boldum karanыңдың ой bir көрүгө Үмүтүм sen тарапка канат кагып Үмүтүм sen тарапка kanat kagıb Керемет чыгармалар. Жогоруда өзүн айтмакчы, албетте бүгүн сүйүү жаштык бул абдан керемет чыгармалар жанды эме жаңчылык албетте бул сиздердин урматыңыздарга, албетте сиздер үчүн жаңырып жаткан чагы. Дал ошол убакытта бизде 221 106 106 WhatsApp номерине кирген SMS куттуктоолор дагы дарыны жеткирүүнү уланталы. Каткуржуңузга келген SMS билдирүүлөрдүн катарында азыркы мыкты аткарууларга келген сонун SMS билдирүүлөр бар. Кыргызстандагы 336 менен аяктаган көрөрманыбыздан чырак үнүңө береке, зоолуң бийик болсун, эң сонун аткаруулар болуп жатат деген SMS билдирүүлөр бар. Чыракбектен сонун чыгарма күтөбүз, Бекборовдун чыгармаларынан деген SMS билдирүүлөр. Жана дагы көйнөгүңүз аябагандай сонун жарашыптыр. Көздүн жоосун алып, Элбар Чынайым, биз сизди ар дайыма үй бүлөбүз менен кол
колдойбуз деген SMS билдирүүлөр дагы бар. Анан дагы саламатсыздарбы, мен апам менен атамды куттуктап коюңуздарчы. Жаңарыктан атам Зайырбек, апам Дамира, чоң атам чоң энемин ден соолуктары үчүн болсун, узак жашасын. Биз сиздерди ар дайыма көрөбүз жана ар бир келген коногуңуздардын ырларын угуп биз сүйүнүп олтурган чагыбыз деген көрөрмандарыбыздан сонун колдоолор бар. Рахмат айтабыз. Албетте биз сиздер үчүн, сиздердин жагымдуу маанайыңыздар үчүн биз бир гана жакшы чыгармаларды жана жандуу үн менен жаңырта өрмөкчүбүз. Албетте дал ушундай жакшы каалоо тилектер, жакшы сиздерге келген SMS каттардан кийин албетте Элбарчын айымдын бир гана комуз же аккордеон коштоосунда эмес, жакында гана көрүп калдык. Соц тармактан жаңы бир чыгармалар жазып жүрөсүз. Дал ошол сыңары бүгүн эстрада жаатында бизге кайсыл чыгармаларды даярдап келдиңиз белек катары? Сонун куттуктап кетели бардыгын. Туулган күндөрү экен апалардын. Мына Ошко келгениме дагы сүйүнүп кубанып атам. Ош шаарым деген жакшы сонун ыр бар. Мен устатым Жолболду Алибаев жазып берген. Ош деген сонун ырды ушул бардык кыргыз калкыма жана туулган күн ээлерине мен өзүм аткарып берейин. Эң сонун барыбыз. Ошту сагынгандар, же болбосо Ошто жашап жаткандар үчүн Элбарчын айымды бул жака чакыруу да оңой болбоду. Андыктан сиздер үчүн болсун. Adın ata zimmet emin
Азаматсыз терең ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат. Ал эми сизди ордуктан олтургузбастан биз эфирдин башында сизге берген тапшырманын да жыйынтыгын көрөлү биротоло. Андан соң бизге бөлүнгөн да убакыт өз соңуна келип бара жаткан чагы. Жагылып калыптыр да. Статусту караш керек. Статусту каралы. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. 38. Негедир кесиптеш биздин жалпы эле коноктордун саны келгенде дайыма 38-37. Бул албетте бири-бирине дал келүү деп да айта албайбыз. Демек сиз жеңилип калдыңыз. Андыктан сизге тапшырманы айта кетели, түшүндүрүп. Бүгүн эфирди жыйынтыгынан соң сизге 2 гана күн убакыт беребиз. Өзүңүз Ош шаарынан Карагулжа жергесинен, Кыргызстандын ичинен каалаган жериңизге барасыз. Утерка Ош Серенада деген ат менен баштап өзүңүзгө жаккан бир жагымдуу чыгарманы ырдайсыз. Өзүңүздүн Instagram баракчаңызга жүктөйсүз. Жана албетте бизди Утерка Ошту жана Серенада берүүсүн белгилеп койгонду унутпайсыз. Бул биздин сизге тапшырмабыз болсун. Эми ордундан орун алыңыз. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бизге бөлүнгөн дагы убакыт өз соңуна келип бара жатат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте алтындай убактыңыздарды аябастан бизге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Алдыда даярданып жаткан концертке ийгилик каалайбыз. Дайыма ушундай эл үчүн жакшы чыгармаларды тартуулап жүрө бериңиз. Кыскача эркин микрофон. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушул кыргыз элим, журтум аман болсун, тынчтык гана болсун баарыбызда. Анан мен азыр Ошту жөн эле ырдаган жокмун. Ош шаарыма келсем ушунчалык абдан кооз, мээрге чоң ыраазычылык. Сонун. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Албетте биздин студияга келип туруңуздар. Биздин эшигибиз ачык. Ал эми урматтуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип калды. Кайрадан бир жумадан кийин дал ушул сааттарда ушул убакытта сиздер менен толук эч качан арабыз азайбастан көрүшкөнгө, жолукконго амандыкты тилейбиз, насип кылсын дейбиз. Ал эми албетте биз дагы бүгүн сиздер менен көрүшкөнүбүзгө жана келген конокторубузга ыраазычылык билдирүү менен аябагындай сонун сезимдерде турабыз. Мыкты чыгармалар, кандай десем, эс алып калдык. Сиздерге дагы ошол нерселердин баары жетип, ыраазы болгон болсоңуздар, сиз көргөнүңүздөргө кубанып турган болсоңуздар, биз дагы кубанычтабыз. Кайрадан көрүшүү үчүн коштошобуз. Убакыт учкан куш экен, бизге бөлүнгөн 1 саат соңуна келди. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Серенада.